Жабырлануучу деген ролдон жашоонун ээси деген ролго өткөнгө убакыт келди. Мындан 1 жыл мурун белгилүү коуч Арсланбек Кененбаевдин «Тек энергиясы» тууралуу китеби чыгып, көпчүлүктү тек тууралуу ойлонууга үндөп, ал тургай кээ бир жарандардын турмушу оңолду. Биздин ата-бабаларыбыз бизге укук берди. Мына жашоого укук берди. Анан энергия, күч берет, сөзсүз берет. Бирок биз албайбыз, ушул көйгөйдө албайбыз. Ошондуктан кыргыздар айтышты, что тегин бил, изилде бил, энергияны ал, күчтү ал. Мисалы, бай киши болсо, мен ата-баба, текте бир бай киши. Ушул бай кишини эстеп, ушул кишиден энергияны алам, күчтү алам. Менде да ген бар да, бай ген да. Ушул генге, ушул энергияга күч алыш керек. Анда мага да байлык келет. Жашарымды жашадым, ашарымды ашадым. О, теңирим. Адамзат өз тегинин мүчөсү. Мисалга алсак, кээ бирөөлөр 7 атасын тааныйт. Бирок акча, түзгөн мамилелери, ден соолук жана мансап сыяктуу учурдагы турмуштук көйгөйлөрдү чечиш үчүн 7 атанын таасири күч экенин баары эле биле беришпейт дейт автор. Урпактарга үлгү болгон, ошондогу намысты колдон чыгарбаган кыргыздар. Биз тектен күч эки киши аркылуу алабыз. Ата жана апа. Биздин мамилебиз кандай? Мамилебиз жаман болсо, анда эч кандай энергия келбейт. Же только терс программалар келишет. Жакшы мамиле болсо, анда ийгиликтүү программаларды биз тартып алабыз. Бул тек боюнча негизги китеп эмес, бул темага кызыккандар үчүн киришүү дейт автор. Ички бакыт, ички жарык, тышкы жагдайдан көз каранды эмес. Тек таануу мына ушуну түшүнүүгө жардам берет. Куранды окутуп эстесек, ата-бабаларыбызды, анда сөзсүз алардан энергия алабыз. Мисалы, чоң атам болчу, 3 аял болчу. А мен айтам, мага бир эле аял жетет. Бул сенин жашооң. 100 жыл мурда 3 аял керек болчу. Ошо көп балдар жашоого бул көп. Кыргызстан өнөгөт да. Көп балдар болсо, согуш, ооруйт. Азыр уже медицина, согуш жок, башкача да. Бир эле аял менен уже молодец. Ана мага 3 аял керек жок. Всё, сенин программаны албайм. Многоженство программаны, да, туурабы? Тагдырыңыздын сценарийин өзгөртүү керек болсо, сөзсүз ата-бабаларыңыз каткан сырларды чечүүгө аракет кылыңыз. Бул жашооңузду туура жолго салууга өбөлгө болот. Биздин тагдырыбыздын 90% тек программалардан келет. 10% эле биз өзүбүз бир неме өзгөртөбүз. Айсулуу Асанбекова, Кадыр Султаналиев, Улуттук 1 канал, Замана студиясы.